Бул кино болсо Кыргызстандагы эң арзан кино десек болот. Жакшы иштеген киши иштеш керек, иштей албаган киши иштебеш керек дегенде. Шеф тасмасында ошо дал ошол кошоматчыны ойноп атпаймынбы? Учурашканда эле деп келет да. Ха-ха деп бир адышы жарылып кетейин деп атам. Саламатсыздар, Солотов YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Шеф кино тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Биз менен бирге болуп, жабык көрсөтүүдө кызыктарга күбө болуңуздар. Сен балаңыз қаншада? 32'de. 32? Аялыңыз 27. Саламатсызбы? Бүгүнкү премьераңыз менен куттуктайбыз. Саламатчылык, чоң рахмат. Бул фильмде сиз башкы ролду аткарып, анан продюсерлик кызматты аркалаган экенсиз да. Бул фильмге кандайча келип калдыңыз? Идея кайдан келип чыкты? Идеяны жашоодон эле алдык, чын айтканда. Досторум менен бир жерде сүйлөшүп, чай ичип отуруп, анан досум ошол жумушунда болгон окуясын, шефи менен болгон окуясын айтып берип калды да. Анан баарыбыз каткырып эле, күлүп эле, анан кийин мен дагы ошол жерден дагы үстүнө бөөртүп, жабыртып, тамашаларыман кошуп отуруп, анан ошол күнү ошо мындай ою пайда болду да, шеф деген кино тартсак кандай болот деп, анан ошондон баштап эле ойлонуп жүрдүк, идеяны ойлонуп жүрдүк да, анан кийин Асарти Продакшн бар студиясы, такси киносун тарткан жигиттер Айбек Бектемиров, Улукчын Алиевтерге айттым. Ушул сценарийди, идеяны аягына чейин чыгарып жазгыла, тарткыла. Мен болсо продюсер жана башкы ролду мен командам менен чогуу бирге кылабыз, эки жак депчи. Анан ошол эми жыйынтыгын бүгүн көрөбүз буюрса. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Биз деле ошо эл катары эле кино кандай болду экен деп. Анткени звуктар жасалды, краскасы болду, жакшы жашынакай болуп калды кадрлар биз көргөндөн чын. Бизге да кызык болуп атат. Фильмди толук көрдүңүз? Фильмди толук көрдүм, бүткөндөн кийин сөзсүз көрөбүз, анын кыскартчу жерлерин кыскартып, кошуу жерлерин кошуп, бир сыйра өзүбүз дагы сүйлөшөбүз дегендейчи монтаж убактысында. Бул фильмдин берейин деген ою, айтайын деген бир тарбиялык максаты кандай? Фильмдин тарбиялык максаты албетте баналдуу десем дагы болот. Бул кадимки эле биздин коомдогу болуп аткан баягы шефке болгон ар бир чоң бир кызматчынын алдындагы жан жөөкөрлөрү, жардамчылар эле мындай көкөлөтүп ийет, ал адамды деген сыяктуу маани камтыгандыгыбыз бар. Андан тышкары ошо эми бир адамга ишенбей, жалгыз бир адамга ишенип албам, мындай жаратканга ишенсең деген ойду бергибиз келди да. Ошол. Бул фильмдин жалпы бюджети кандай болду? Мындай карай келсек, канча убакыт алды ошол тартуу иштери? Бюджетин азырынча айта албайбыз, дагы деле кетип аткан кези. Реклама бар, пиар, маркетинг дагы толтура нерселер бар. Анан экинчи сурооңуз кандай болду эле? Тартуу иштери канча убакыт алды? Тартуу иштери негизи жалпысы кино идеядан баштап, сценарий башталгандан баштап, подготовкадан баштап, съемкага алдын ала даярдануу деген да бар. Ошонусу менен баары биригип бир 3-3,5 ай убакыт алды да. Сиздин жашооңузда да ушундай сизге кошоматчылык кылгандар же тескерисинче сиз кошоматчылык кылып бир ийгиликке жеткен убакыт болду беле? Жок, мен чын айтсам андай жок менде, өзүм кошоматчы. Эми кошоматчы мен тамашалап эле Эмилге ушинтип. Менден 3 жаш улуу агам, анан ушинте берем да. Ушундай тамашаларымды Эмилге дайыма айта берем да. Ошол айтып жүргөн тамашаларды дагы Шеф киносуна коштук да ошондогучу. Кошоматчыларды дароо эле байкап коесузбу? Кошоматчылар эми ар бирибизге эле билинет го эми. Бир аз сүйлөшкөндө эле билинсе керек. Андай да Негизи көп да эми. Көппүз деп коеюнчу. Анткени Шеф тасмасында ошо дал ошол кошоматчыны ойноп атпаймынбы? Ошол. Шеф келди, шеф келди. Саламатсызбы Бакыт мырза, бүгүнкү премьераңыз кут болсун. Бул фильмге сиз кандайча башкы ролду ойноп калдыңыз? Эми бул кандай десең чоң деле эмгек эмес. Баягы көрүп жүрөт болуш керек режиссер.
Şu şeftin rolünü oynuyor бербейсизби дегенден мен дароо эле макул болдум. Деле шефтин ролун ойнойн элем бир шеф болуп коеюн. Бул фильмден сиз көрсөткөн каарман көрүүчүлөргө кандай таасир калтырат? Эми бул каарман боюнча бул жөнөкөй эле адам. Өз эмгегин аябай жакшы көргөн, түз ичип жегенди деле көп мындай анда деле кинодо деле айтылбайт, бирок мындай жакшы иштерман киши экени көрүнүп турат. Бирок ошо жакшынакай адамды кимдер бусат? Тегерегинде кошоматчылар бусат да. Ошо мааниде ошол өгүттө тартылып жатат да ол. Анан ал профессионал эмеспи? Келип алып кошомат кылып элди ошо иштеп аткан адамды кошоматчылык менен бусат экен деген багытта болуп атат. Бул жерде жакшы иштеген киши иштеш керек, иштей албаган киши иштебеш керек деген эле сөздү айтып атат да. Сиздин жашооңузда да ушундай кошоматчы адамдар болду беле? Мен чоң болуп, чоң кызматты иштебегенден андайды деле көрбөйм мен кошоматчыны. Деги эле ушу кошоматчылык да кыргыздын канында бар, тууганчылык дейбиз го. Ошого сиз канчалык деңгээлде кошуласыз? Көз карашыңыз кандай? Мен аябай жакшы суроо болду. Мен ушуну айткым келет. Бул негизи каныбызда илгертен эле бар экен. Мисалы үчүн бизде ким чоң кызматка келсе, ошонун тегерегинде туугандары чачылып эле ар кайсы кызматтарга иштеп кетип атат. Муну жашообузда көрүп атабыз да, канча 30 жылдан бери, 35 жылдан бери. Дейин десең, башында эле ошондой экен. Ормонхан Кыргызстанга хан болгондо туугандардын баары эле өз жеринен кетип эле башка райондорго барып эле болуш болуп кетиптир. Азыр тарыхты карап отурсаң, башында эле бар экен бул бизде мындай чоң болгондо жакшы көргөн адамдар экенбиз да. Бул Самат мырза менен буга чейин иштешкенсизби? Самат мырзаны жакшы тааныйм. Булар КВНде иштеп жүргөндө мен да кичине постановщик болуп, кичине КВНдерине жардам берип, ошо бала кезинен таанышмын булар менен. Мамиле жакшы. Жакшы чыгармачылык бала, жакшы актер, жакшы жашоосунда да жакшы адамгерчилик, жакшы жигит. Ушундай кинолор биз кыргыз фильмде кинолордун саны өсүп атат да. Ошол кинонун биз сапатын дагы ала кетип атабызбы сан менен чогуу? Эми сапатта бара-бара оңолот го, бирок баягы азыр кино тартып, кино кандай иштелет экен деген өрүүндө жүрүп атышат. Кичине эле жанрларды жеңил-желпи жанрларда жүрүшөт. Анан элдин табити дагы, элдин көз карашы дагы киного кичине тарыхты эстеп койбойлу, же тарых маданияты кандай болгон Кыргыздын деген өгүттө келбей эле азыр көңүл ачканга келип атат да. Эми көңүл ачкан деген деле жакшы чарчап турган кишиге. Бирок ар жакта да таасири көбүрөөк болуп, адамды ойлонтуп, мен эмнеге бул жашоодо жашап атам, мен 1000 жыл жашабагандан кийин бул колман келип аткан бир 30, 40, 50, 60 жылды текке кетирбей кичине бирдеме жасап кетсемби деп ойлонгон кинолор тартылса жакшы болот эле деген дагы ойдомун да. Сиздерди биз буга чейин такси сыяктуу детектив, триллер тармагында көрүп келебиз да. Эмне үчүн кайрадан комедияга бет бурдуңуздар? Элдер тажап кетти окшойт, могу өлтүргөн, кыйнаган, мыкач кинолордон ошого элге бир аз позитив болсун деп ошондой ой менен комедия тартты. Бул фильмдин берейин деген ою, айтайын деген тарбиялык мааниси кандай болуп калат? Ырыскыны, бийликти, байлыкты, бактылуулукту өзгө окшогон инсандардан күтпөгүлө деген ой. Сиз Баары Кудайдын колунда деген. Жашоодо ушул кошоматчылыкка баарыбыз эле терс көз карашта карайбыз албетте, бирок сиз ошол кошоматчылык менен кездешкенсизби? Сизге карата же сиз бирөөгө карата? Мен аябай жек көрөм. Жек көрөм Pro Max десем да болот. Аябай жек көрөм кошоматчылыкты. Эми көрүп эле жүргөнбүз. Эми бул болгон, азыр болуп атат, мындан кийин да боло берет го дейм бул нерсе. Ошо. Кошоматчылык кылгысы келген адамды дароо байкап билип болсузбу?
Конечно, конечно. Учурашканда эле деп келет да. Ошондой. ошондой. Анын үстүнө өзүң дагы баягы тело соңдурбай мындай кийим кийсең эле отура бергенчи. Модельный внешность турбайсың сен. Модель болушуң керек да брат. Сиз бүгүн бул жака Самат байкени колдоп келсеңиз керек. Ооба. Атам болот. Өкүлөт атаңыздар. Ооба, өкүлөт атабыз. Бул күн фильмдин темасы аты шеф экен. Сиздин шефиңизге кандай кошоматчылык кыласыз? Сиздин шефиңиз ким өзү? Азыркы учурда шефим менен келдим мен. Жолдошум Нуркул. Кошомат айтышым керекпи азыр, Деги эле мындай кошоматчылык сиздердин үйлөрдө да барбы? Албетте. Аял күйөөсү болгондон кийин бири-бирибиздин маанайыбызды карап, бири-бирибизге кошомат кылып турабыз да. Антпесе үй бүлөдө болбойт го дейм. Бүгүнкү фильмден кандай өзгөчөлүктү күтүп атасыз? Бүгүнкү фильмде мен эс алып кетем го деп ойлоп атам. Мен эс алып, күлүп, көптөн бери комедиялар чыга элек го. Ха-ха деп бир ат dışı жарылып кетейин деп атам. Роль тандоодо шеф менен кеңешесизби? Конечно, албетте. Кошомат кылып, пахта коюп да. Кеңешесиз, албетте. Байке ден соолукту болуңуз. Мага канча берсеңиз сизге 100 эселеп, 1000 эселеп берсин. Бар болуңуз, ден соолуктуу болуңуз, ар дайым бай болуңуз. Негизи акыркы учурларда киношниктер могул жакка чейин тизилип калып атышат да. А бул кино болсо Кыргызстандагы эң арзан кино десек болот. Шепке кылчап коюңуздарчы. Шеп. Кап этпесеңиз азыр микрофон берем сизге. Бияктарды тааныштырып коеюн, же кетире берейинби? Сиз кандай десеңиз ошондой. Болду. Биздин художник жигитке кол чаап коюңуздар. Ошондой эле Тасманын башкы режиссеру мына бүгүнкү ушундай сонун картина, ичиндеги юморлор мени ойнотуп, дрессировать этип, монтип ойно деген ушул красавчик Айбек Бектемиров жигитке кол чаап коюңуздар.